Бүгүн 17 августта Сооронбай Жээнбеков жана Кубатбек Боронов онлайн кеңешме өткөрүштү. Кеңешменин жүрүшүндө өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаал, коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында республиканы социалдык экономикалык өнүктүрүү маселелери талкууланды. Премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус инфекциясы боюнча кырдаал жакшырганын, илдетти жаңы жуктуруп алгандардын саны бир топ азайгандыгын белгиледи. Кырдаалды мындан ары жакшыртуу жана узак мөөнөткө сактоо менен дары-дармектердин корун түзүү боюнча баардык чаралар көрүлүп жатканын баса белгиледи. Премьер-министрдин маалыматы боюнча азыркы тапта ишкерлерди колдоо программасынын алкагында бөлүнгөн 14 миллиард сом өздөштүрүлүп жатат. Ал аймактардагы ишкерлерди колдоо, анын ичинде ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды берүүдө бюрократиялык иш-аракеттерди болушунча кыскартуу боюнча чаралар тууралуу маалымдады. Насыя алууда банктык документтердин саны 7-ден 3-кө кыскартылганы белгиленди. Кубатбек Боронов аймактардагы социалдык объекттерди, ички жолдорду реконструкциялоонун жүрүшү тууралуу дагы маалымат берди. Ошондой эле өкмөт башчысы эпидемиологиялык кырдаалга жүргүзүлгөн анализдин натыйжасында 1-класстардын окуучуларын мектептерде окутуу тууралуу чечим кабыл алынгандыгын белгиледи. Ал пандемия маалында жарандардын социалдык жоопкерчиликте болгусу өтө маанилүү экенин айтты. Өкмөт башчы медицина кызматкерлери оорууну алдын алуу, аныктоо, дарылоо, калыбына келтирүү сыяктуу 4 маселеге өзгөчө көңүл бурулары зарылдыгын айтты. Ар бир пункт адам саламаттыгы үчүн өтө маанилүү. Кубатбек Боронов мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилерин өкмөттүн 11 артыкчылыктуу багытын ишке ашырууга жана коюлган тапшырмалар менен чараларды өз убагында аткарууга чакырды. Убакыт бизден бардык мамлекеттик түзүмдөрдүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын күч-аракеттерин максималдуу түрдө бириктирүүнү, так жана жөнгө салынган ишти, эң башкысы конкреттүү натыйжалуу жыйынтыктарга жетүүнү талап кылат. Ар бир күн, ар бир мүнөт маанилүү. Азыркы тапта айрым мамлекеттерде коронавирус инфекциясын жугузган учурлар көбөйүп жатканын көрүп жатабыз. Биздин өлкөдө ооруга чалдыккандардын саны азайган жок. Ошондуктан мен бардык жарандарыбызга жана ишкерлерге кайрылам. Ар бирибиз социалдык жоопкерчиликти өз мойнубузга алалы. Өкмөт тарабынан көрүлгөн чараларды түшүнүү менен кабыл алууга чакырам. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бекем сактоо зарыл. Биз биргеликте гана бул илдетти жеңе алабыз, деди Боронов.